Саламатсыздарбы асыл апалар. Бүгүн сиздерге Гапыр Мадаминовдун Акыл эмгеги маданияты китеби боюнча кыскача айтып берем. Алгач автор тууралуу айтсам, Гапыр Мадаминов Баткен областынын Лелек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, бир нече китептердин автору. Агайдын бул Акыл эмгеги маданияты китеби бардык окуучуларга окуунун жолун жана ЖРТга олимпиадага даярдануунун методдорун окутуп үйрөтөт. Билүү, үйрөнүү, китеп окуу, түшүнүү, өз алдынча билим алуу ишмердүүлүгүн уюштуруу, өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү, өнүктүрүү жөнүндө зарыл маалыматтар берилет. Бул окуу методикалык куралы мектеп жетекчиден тарта үйдө бала тарбиялап олтурган энелер үчүн пайдалуу, оңой болгон методдор берилет. Акыл эмгеги маданияты китеби боюнча биринчи жолу угуп жаткан болсоңуз, жалпылап айтканда берилүүчү темалар оңой тез бекем жаттоо жөнүндө, унутчаактыктан арылуунун жолдору, эс тутум кантип жакшыртабыз, сабакка, олимпиадага, экзаменге өз алдынча даярдануу боюнча сырларын биле аласыз. Чет тилдерди өз алдынча оңой, тез үйрөнүүнүн методикасы, чет тилдерди үйрөнүү тууралуу 7 кызыктуу факт, мектепте окуган сабактарда теманын негизин бөлүүнүн методдору үйрөтүлөт. Ошондой эле максаттуу жашоо, окуу, иштөө, өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү жөнүндө кенен айтылат. Бул китепте берилген маалыматтарга ээ болгон ар бир эне келечекти алдын ала пландап, балдарынын жакшы билим алуусуна жана балдарынын кызыгууларын аныктап, туура багыт бере алышарына күмөнүм жок.